Бейиш нуру. Миң 939 жыл. Индия. Холера оорусу көп адамдын өмүрүн алып кеткен эле. Оору менен күрөшүү натыйжа бербей жатты. Бирок оору аябай жайылган айылдардын бирөөсүндө адамдар айыга башташкан эле. Мунун себебин билүү үчүн атайын комиссиялык топ ал айылга барышып изилдөө иштерин жүргүзүшөт. Көрсө, айылдын элинин баары үстү ачык болгон ичине толтура чымын түшкөн кудуктан суу ичишет экен. Изилдөөнүн натыйжасында кудуктун суусуна түшкөн холеранын вибриондору, башкача айтканда бактериялары өлүп аткандыгы байкалат. Бул абалга окумуштуулар таң калышат. Изилдөө иштери уланат. Көрсө, чымындар сууга түшкөн кезде денесинен бактериофаг деп аталган бактерияларды жей турган бактериялар бөлүнүп чыгат экен. Бактериофагтар суудагы бактерияларды жеп жок кылып, натыйжада суу таза болуп калгандыгы байкалат. Австралиядагы Маккуари университетинин профессору Энди Битти болсо атайын илимий изилдөөлөрдү жүргүзүп, ушул жыйынтыкка келген. Чымындын денесинен өтө күчтүү антибактерия бөлүнүп чыгат. Бул антибактериялар бүткүл микробдордун түрү менен кармашып, жең ала турган күчкө ээ. Бул изилдөөдөн кийин Энди Битти чымындардан антибиотиктерге альтернатива катары дарыларды жасаса болот деген сунушун айткан. Дагы ушул сыяктуу дүйнө жүзүндөгү бир нече атактуу университеттерде изилдөөлөр жүргүзүлүп, жыйынтыгында чымындын денесинен күчтүү антибактерия бөлүнүп чыгат деп тастыкташкан. Бул жерге чейин чынында заманбап эң акыркы илимий ачылышка күбө болдук. Бирок ушул эле жерде биз сизге бир хадисти айткыбыз келип турат. О менин бир тууганым. Абу Саидул Худри рываят кылган бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: чымындын эки канатынын бирөөсүндө уу, экинчисинде болсо шыпа бар. Эгер тамакка чымын түшүп калса, жакшылап тамакка чөктүрүп, малып, кайра чыгарып алып салгыла. Себеби чымын алгач уулуу болгон канаты менен коргонот. Мынакей, окумуштуулар жаңы илимий ачылыш жасадык деп сунган бир теорияны пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 7-кылымда эле айтып коюптур. Демек, чымын тамакка же сууга түшкөн кезде уулуу болгон канаты менен дароо уусун чыгарат. Ал эми экинчи жолу тамакка толук матырылган кезде болсо, антибактериясы бөлүнүп чыгып, бактерия микробдорду бүтүндөй жеп жок кылат. Бул хадисти айтып, кээ бирки дин душмандары мусулмандарды караңгылар деп мыскылдап келишкен. Бирок чынында бул хадис микробиология ааламындагы өтө чоң бир ачылыш болуп, фармацевтика жаатында жаңы адамдын акылына келбеген эшиктерди ачып жатат. Микробиологиянын мыысы да жок бир доордо жашап туруп, 21-кылымдын менмин деген окумуштуулардын чөгөлөтө койгон бир хадисти айтуу Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбар экенинен кабар берет. Ал Аллах Таала тарабынан адамзатка жөнөтүлгөн бир элчи болгондугун далилдеп турат. Себеби ага саллаллаху алейхи вассаламга бул акыйкаттарды Аллах үйрөттү. Куран жана хадистердин акыйкаттары күн өткөн сайын, улам жаңы ачылыш болгон сайын маанилери ачыкка чыгуу менен жашара берет. А буларды уккан биз инсандар болсо, милдетибизди так аткаруубуз абзел. Ал милдет эмне? Аллахтын кыл дегенин берилип кылуу, ал эми кылба дегенинен жаа бою качуу. Курандын Рысөлөй Нур аттуу тафсиринен алынды. Бейиш нуру.